Саламатсыздар урматтуу ЛТР телеканалынын көрүүчүлөрү, элеттин кызыктуу жашоосун чагылдырган Мен айылым көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз бул жолку чыгарылышыбызда Ноокат районунун алыскы айылдарынын бири болгон 12 белдебиз. 12 бел айылынын элинин жашоо турмушу кандай жашоо тиричилик өткөрүп жатышат жана андагы кызыктар тууралуу биз менен чогуу күбө болуңуздар. Ал эми бизди айылдын киреберишинен мындай шайыр апалар жылуу маанайда тосуп алышты. Kelgiler, kuş kelipsiңер, жакшы келиңер кызым. Биздин Ноокат жерибизге, Ноокат эли, берешен эл, меймандос эл. Ушундай бир берекелүү, жакшынакай эл жерибизге куш келипсиздер. Кучагы толгон Ооматка кош келипсиздер, Ноокатка деп бекеринен айтылбайт да. Биздин 12 бел айылыбыз Ноокат районундагы эң бир чакан айылдардан да, айыл өкмөттөрдөн. Ең кенже айыл өкмөтү десек дагы болот. Ошондуктан эми айылым башкалардан чакан турат, адамзат пендесине жагып турат. 12 бел айылын араласам, жүзүмө жылуу сезим келип турат. Ноокат элим берешендикке берилген меймандос эл. Атактуулар четтен чыгат, бирден терилген. Көп улуттан куралышкан бир бактылуу элдерден чеберлери четтен чыгат, оймо курак килемдери керилген демекчи. Биздин айылыбыз ушундай бир берекелүү, жакшынакай жер. Ноокаттын кандайдыр бир жакшынакай айыл өкмөтү болуп калганыбызга, Ноокат элинин жашоочусу болуп калганыбызга биз сыймыктанабыз. Тилинен балтамган, ыр жазы бобонду ырларды аткарган шайыр апаларсыз айылдагы эч бир маданий иш-чаралар өтпөйт. Таланттуу, ыржандуу апалардан куралган топ концерт, оюн зоокторду көрккө бөлөйт. Он эки белдин шайыр апалары 2018 жылы музыкант Арстан Калбаевдин башчылыгында түптөлгөн. Бул аралыкта бир катар фестиваль, маданий жарыштарга катышып, байгелүү орундардын жеңүүчүлөрү болушкан. Кыргызстандын ичинде эле эмес, коңшу Өзбекстанга да барып, кыргыз элинин талантын тартуулашкан. Тез эле бир 2 айдын ичинде группаны даярдадым. Себеби өзүм Ош мамлекеттик педагогика институтунун музыкалдык факультетин бүткөндүгүмө байланыштуу Рыспай агай окуткан экен, агайыма да рахмат. Эми ушуларды уюштургандан кийин көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Уюштургандан кийин 2 айдан кийин эле ЛТР каналына барып Чактүштө концерт коюп келдим. Андан кийин Ошто инвалидтердин үйү бар экен. Майда-чүйда кыздарды уюштуруп, давай кант-сант алайлы, нан алайлы, майда-чүйда салаттарды алгыла, баягы банкалардан колуңардан келген нерселерди алгыла дедим да, барып аларды жардам катары берип, аларга чоң концерт коюп келдик. Келгенден кийин эле бизди атыбыз алыска тез эле таркады окшойт. Бизди маданият каналына Бишкекке чакырды. Бишкекке барып, ал жерде дагы эң ийгиликтүү жакшы концерттерди койдук. Андан келгенден кийин эле Баткен чакырып калды. Баткенге алып бардым буларды. Баткен телевидениесинде эң чоң жакшы бир концерттерин коюп келдик. Андан кийин коңшулаш биздин Өзбекстан бизге жакын эмеспи? Граница жакын болгондугуна байланыштуу бизди Өзбекстандын Кубасай шаарына чакырды. Ошо шаардын чоң майрамы болду. Ошол майрамга барып, шайыр апалар менен барып концертти коюп, ал жерден дагы жакшы сыйлыктарды, белектерди алып, Өзбекстандан жакшы концерт коюп келдик. 12 бел айылык калк отурукташа баштаган убакта эле түптөлгөн айылдардан бири. Бул айыл менен бирге 4-5 айыл биригип, өзүнчө айыл өкмөт болгондоруна 30 жылдын жүзү болду. Ага чейин жарымы Төлөс аймагына, жарымы Көкжар айылдык аймагынын курамында болуп турган. Кыргыз-өзбек улуттары жер деген айылда ынтымакчылык, биримдик жогору. Билишиме караганда, ушул ортого айыл өкмөт түзүш керек болгон экен. Себеби бир документ үчүн 1-майга барып, же болсо азыркы Төлөскө, анан Көкжарга барбастан эле кылып, анан ушул жерге райондор аралык МОПК деп, межколхозное объединение по производству кормов деп ишкана ачкан. Анан ошо ишкана кийин госпецхоз болду, Жипром менен экөөнү бириктирип. Элди
жаңы ишкана бир болуп эки жакты өкмөттө болгондуктан менимче ушуну бир кылган да. Кыргыздар менен өзбектер бирге чоңойгонбуз, досторум бар. Келин алып кыз беришип калдык. Мамиле аябай жакшы. Элдин арасыга аралашып кеткен, аны биз өзбек дебейбиз. Алар досторубуз, инилерибиз, аяш балдарыбыз, өзбек балдар. Башка айылдар сыяктуу эле 12 белдиктердин негизги жашоо тиричилиги малчылык, дыйканчылык жана багбанчылыкка байланыштуу. Мээнеткеч элет тургундары жер тырмалап, жашылча жемиш эгип, багбанчылыктан да мол киреше табууда. Аны менен бирге мал кароону да унутта калтырбайт. Элетте сугат суу тартыш болгондуктан кайракы жерлерди өздөштүрүп, жаңы технологияларды колдонгондор көбөйүүдө. Алардын бири айыл тургуну Асылбек Маматалиев 3 жыл мурун 4 гектар какыраган талага суу чыгарып, өзгөчө бак кылган. Павлония дарагынын уругун Кытайдан алдырып, күнөсканада карап, көчөтүн чыгарды. Тепесадагы эрте жазда эктик. Эрте жазда февраль-марттан баштап уругуну таштадык, парник кылып. Анан парниктен алып туруп, баягы горшокторго көчүрдүк, стаканчиктерге көчүрүп, ошонан где-то 2-3 сантиметр болгондо стаканга көчүрүп, аны ошол күнөсканага тизип эле, сууну берип, азыгын берип, өстүрүп алдык. Өстүрүп анан бир 20 сантиметр өскөндө анан кийин поляга эгишти баштадык. Поляга эгип, жөн эле азыр бир 15 соток жерге поляга эгип туруп, анан көчөттү даярдап алып, мындай. Көчөт даярдангандан кийин анан бул жерге алып келип эктик. Мына көчөттөргө канча болуп калды ошондо? Мына азыр мына биринчи жыл өскөн ошол жерден. Жогорусу уже экинчи жыл да. Бул өзү 5-6 жылда жетилет. Эми буну ысыкты, сууду талап кылат экен. Бизде азыр күн сууктууга байланыштуу. Ушундай өсүм сал кечкирээк болуп атат. Эми мындан бияка тамыр жакшы жетилип калса, бул өсүп кетет деген үмүттөбүз энди. Аракет кылып атат. Багбандын айтымында көчөт өсүп чыккан 1 жылдан кийин кыркып коюу керек. Ал тамырынын бекем болуусун, шамалга жана башка нерселерге туруштук берүүсүн шарттайт. Кыркпаса бул тамыры тез кетет экен дагы, бул жагы чоңоюп кетип, тамыр кетелек бул жагы чоңоюп кетип жыгылышы мүмкүн экен да, шамалга. Ошого биринчи жылы сөзсүз кесилет экен бул. Биринчи жылы эгесин, ошол жылы өсөт, уже кийинки жылга эртеме жазда кесилет дагы. Ошондон чыкканы уже тамыр күчөйүп келип калып, анан ошол тез кетет экен. Ошол кармап. Түбүнөн эле кырып коет. Түбүнөн эле где-то 5 сантиметр калтырып кесип коет экенбиз. Ошондон өсүп кетет экен. Кандай кароо керек экен буларга деле бактарактарда кылып? Бактаракта кылып эми жер жакшы болгон болсо, кара турпак тез эле өсүп кетет экен. Бул жерде биздин 12 бел айыл өкмөтүдө жерибиз начар, анын үстүгө кайрак, суу жетиш кыйын болуп атат. Ошого жакшы болгон болсо, бул эми Өзбекстан, мына Төмөйүн ысык жерлерге жакшы, ысыкты сүйгөн дара экен да бул. Ошол жерде тез өсөт экен, тез жетилет экен. Эми азыкты кой көңдү, уй көңдү салып, анан 1-2 жолу силтер агыздым. Баягы тамчылатып сууга кылганмын да. Бою теректей, бирок андан да экеси бат өскөн Павлония дарактары 8-9 жылда жетилип, бийиктиги 20-25 метрге чейин жетип, пайдаланууга жарап калат. Муну азыр жылыга бутайм. Бутап турам. Мана кошумча кеткен немелерди бутап турбасаң, бул азык кетип калат экен дагы. Жайылып өсөт экен да. Муну бутап турсаң 25 метргече өсөт. Анан мана гүлдөп тургандарын көрүп атасыңбы? Ошо гүлдөп тургандар эрте жазда гүлдөйт дагы. Мындан бал алса да болот. Бал. Бал арыларды ушул жака яшиктерин койсок, бал алса да болот бул. Келечекте бул эми жакшы дарак. Бул дарак жетилген болсо, биз Россиядан карагай алыштын кереги жок болот. Ошол интернеттен көрүп уулум айтканын эктик энди. Буну эме кылсак, чоңоюп жетилип калган болсо,
Bunu başlap mebel жасап көрөйлү деп атабыз. Евре мебелде бул Европадан чыккан да. Евре мебелдер ушунан жасалат. Жеңил жана пышык болот да. Ошонун биринчи мебел цехти ачышка аракет кылабыз. Анан бул өтө эле Кыргызстанда көбөйүп кеткен болсо, курулуш материалдарга иштесе болот. Үйлөрдү курганда. Анан бул эң жакшысы бул баняга. Баняга алып чыкпай калганда бул влажность өзүгө албайт экен да. Влажность өзүгө албайт. Өтө жакшы материал болот экен да. Ошондо бир жылда болжолдуу түрдө канча метрге? 5-6 метргече өсөт. Бир жылда? Бир жылда. 5-6 метргече. Сиз да мындай бир күндө эле байкап каласызбы? Бир күндө? Бир күндө эми байкайм. Мен мындай жалбырагын эсептеп коем. Анан бир күн келгенде эле уже 1 сантиметр, 2 сантиметр кошулуп калат да. Бир күндө эле. Мунун өсүмү дүйнөдө эң тез өскөн дарак ушул экен да. И качествосы жакшы, жеңил. Бул баягы лыжа жасалат экен. Лыжалар сынбайт го, жеңил жана каттуу. Каналдан 200 метр болот. Ушул жерге биринчи насосум алып келет сууну. Бул жерге 18 тонна суу толот. Анан биринчи насос алып келди. Анан экинчи насосубуз жогору алып кетет. Дагы 200 метр жогору алып чыгат. Жогоруда 40 тонналык суу сактагычыбыз бар. Анан ошонун баардык тамчылатып сугарып айдайт. Асылбек мырза жантайыңкы бетке суу чыгаруу үчүн да оңбогондой каражатын жумшады. 40 тонна суу кампаны 60 метрдей бийиктикке жайгаштырып, тамчылатып сугаруучу куурларды орноткон. Бул мана ушул тамчылаткан жерлерибиз. Бул аягы келип мындай жабылат, азыр ачып койгонмун. Чтобы суу калбасын деп. Суу калса бул шлангалар кышында жарылып калат. Ошонун аягын баарын ачып койгом. Эрте жазда муну жабабыз дагы кайра сууду айдай беребиз. Суу мындан тамчылап турат. Бул дагы аркылдысы болот. 8 литрин агабыз. 8 литрлик, 16 литрлик, 4 литрлик ар кандай. 8 литр эми орточо да. Ошо саатыга 8 литр агып турат. 2 саат акканда уже 16 литр суу ичет бир көчөт. 2,5 саат агызабыз да биз 2,5да 20 литрден суу ичип турат. Ошол бир күнгө жетет. Жаз келери менен багбан бул жерден кетпейт. 5000 түп павлония дарактары жалбырак байлап, гүл ачканда кадимкидей гүлзарга айланат. Багбанга жакын эле дагы бир идея келип, бул жерге эс алуу жайын ачуу планы пайда болду. 100 жылдык бак анын небере чеберлерине да жетет. Келечекте ушул дарактарым, павлония дарактарым жетилген болсо, ушундай тапчандарды коюп, эс алуу бактарын кылсам деген үмүттөмүн. Анан бунун дарактын жалбырагы чоң, абаны 10 эсе башка даракка караганда 10 эсе жакшы тазалайт да, тез тазалайт. Ошон үчүн бул жерге адыр болгон үчүн Саратанда келсеңерде өтө шамал жүрүп турат. Шамалдуу жер, салкын, ошого келечекте үмүттөбүз. Ушундай эс алуу парктар кылсакпы. Ошол 25 метр өсүп, чоңдугу, диаметри 30-40ка жеткенде биз кыябыз, кыйып, мебелин сектерди куруп, даракты кыйгандан кийин бул астынан кайра чыгат. Астынан кайра чыкканы бул тез жетилет, себеби тамыр чоңоюп калган. 7-8 жылда жетилген болсо, кийингилери 4-5 жылда эле жетилип калат. Бул дарактын ошол кыйган сайын бул 9 жол чыгат да. Кайра чыга берет. Бул 100 жылдык дарак да. Кайра чыгып, бул түгөнгүс байлык. 100 жылдык дарак деп айтышкан. Ошондо эми биз кыйып көрө элекпиз, кыйганда көрөбүз да ал жагын. Ноокаттын баардык айылын алма багысыз элестетүү мүмкүн эмес. Дээрлик ар бир коrodon алма дарагын көрүүгө болот. Элет тургуну Калматовдордун да негизги кирешеси багбанчылык, үй тургузуу, бала окутуу, унаа алуу, баардыгы ушул 1 гектар бактын түшүмүнүн арты менен болууда. Исраил аба 91-жылдары эккен көчөттөр азыр дүпүйгөн чоң бак. Көчөттү дагы жаш баладай караш керек экен да. Жаш балага ыйлаганда сууну беришин керек экен. Ошентип муну азыгыны бериш керек экен.
Onu karasın керек eкен, mal деген бар екен, жануарлар бар екен, келіп аны жейт екен деген дейді. Ошоны киргизип коет эми элчиликте. Биз энди о малды биз жаңкан багыда онда адамдар көп неме түшүнбөйт да. Кып койсо малды алып кирип жай берет эди. Анан келип жеп келе урушуп адамдар менен ошентип şu darajага жетип мына азыр энди ана 30 жыл 31 жыл өтүп кетти. Кантип карайсыз? Мунун тагыны биринчи азыр биз азыр муну башыдан эле азыр мына сентябрда алма терилсе, ошондон кийин дагы иш баштала берет. Бул жердечи. Мунун тагын тебесиң. Тагын тебип көң саласың. Göң салам мен. Алып келем мен койду көңү, малды көңүн алып келип салып, машина. Алып келип салып коямын, жаз мына сентябрдан кийин, октябрь, ноябрдан баштап. Анан жазга чыкканда бир тебилет. Анан кийин жөн ухот мында үстүлөрүнү дәрилеш керек да, баягы обрезкасы болот, обрезкасында мына эртең ноябрдан кийин обрезканы башташ керек. Обрезка кылып мына ушактардын кайсы кереги ушактарын аласың. 30 жылдан ашык убакыттан бери багбан алма өстүрүүнүн баардык сырларын өздөштүрүп бүткөн. Кайсы бутакты кесүү керек, канткенде алма мол түшүмгө кирери багбанга жат эмес. Мына шеттен кесебиз да, мындай кылып кесип чыгабыз. Анан мына шактыда кесебиз. Мынакей. Анан мына кескенден кийин ушул жерден, мына жерден бияктан шак чыгат дагы өзүнчө парпай өсөт. Эртеге мына дагы 5-6 жылдан кийин, 10 жылдан кийин мына алманын шагы карыйт. Анан мына өзүнчө чыгат дагы жаңы шак пайда болот да, дагы алма бере берет. Үзүлбөй жылдыга берилет. Кыркасын, анан кийин ошол мына үстүгө кеткен шак кесе берсең, пасаят мындай болуп мына өзүнчө жантайып болот да. Мына алма теришке асан болот, кескендечи. Анан иштин энди бул жерде эрте жаздан башталып, эрте жашта ушу кар кетиши менен да урура да бул жерге. Арыгын чабасың, оян карайсың, буян карайсың. Уже гүлдөгөндөн баштап дәрилеш башталат. Дәрилегенде 15 күн, 10 күн аралык дәрилеш керек. Ончолук дәрилеп алсаң курт басып кетет. Анан о немече өлсөдө алмаңызда курт жок дейт да. Күндүгө 10 күн, 15 күн атырып кыса, неме? Ортосунан өткөзүп берсең, кызым, ошол баягы орто өткөндөн кийин келип курт түшүп калат. Курт түшкөндөн кийин ол болбой калат дагы. Бул сен канча минетиң дагы тек кетип калат. Ол курт түшкөндөн алма түшөт, жакон жерге түшүп калат да кийин. Жаштайынан бери багбанчылык менен алек болгон Исраил Калматов өзүн баксыз элестете албайт. Бакчага келбей, карабай калса, кадимкидей ооруп калам дейт. Жана мына 5-6 күн кече жаңбыр жаап калды дагы. Үйдө жатасың да энди. Эми биз жашатып атат. Анан ушу чыкпасаң, майытка чыгып бассаң, чыгып мына бир айланып чыккансам дагы мен где-то 2 километрде басып коет экем да. Жөн. Ана şu baktımda aylanı basasın, görüyorsun. Süleşiyorsun da buna çıkıp süleşiyorsun, adam sergiysin. Özün es alasın. Anam var es alıp keç gün dem alganda dağı, жақсы dem alasın keç günün bargandачы. Калматовдор быйыл 1 гектар бактан 50 тоннадан ашуун түшүм алды. Мөмөзүн жылда бактын башынан эле сатып жиберишчү. Быйыл андан дагы көбүрөөк кирешеге чыгуу үчүн алма сактоочу жай курушкан. Жесткий пана болот экен бул немеге, холодильникке. Ошону чачтырдык, квадрат метри 1200 сом болот экен. Ушуну чачкандан кийин алманы кармайт экен да, бир температурадачы. Азыр ичи 0-2 градус. Минус бул ошондой. Ошол ушу караганда өзүбүз кирип чыгып карап турабыз. Быйыл курган үчүн тажрыйбабыз ончо жок. Ушу достордо бар эле холодильник. Ошолордон сурап тажрыйба алып турабыз. Узуну 16 метр, туурасы 6 метр болгон муздаткычка азырынча өздөрүнүн гана алмалары батат. Мөмө жемиштерди болжол менен 6 ай аралыгына чейин сактаса болот. Анан эсептеп көрсөк, буга көлөмү бир 50 тоннача алма батат экен. 50-60ка чейин жетет. Бирок быйыл биз биринчи жолу ушу азыр 50 тоннадан ашык алма бар ушул жерде. Өзүбүздүн багыбыздан чыккан ушу менет кылып, анда кызыл китеби бар, бүт бардык мындай талап кылынган документтерди жасап, ушу ишти аткарып атабыз. Бул үй бүлөгө аябай сонун бюджет болот экен. Эми Кудай буйрса, эсептеп чыксак, 50 тоннаны 50 сомдон эле эсептесек, мисалы февраль, март айларында сатсак, орто эсеп менен 50 сомдон сатканыбызда уже 2,5 миллион
киреше кирет биздин үй бүлөгөчү. Ошо 2,5 миллиондун 1 миллионну биз Айыл банктан аябай жеңилдетилген кредит кылып алдык. Анын биринчи төлөмдөрүн төлөдүк. Эсептеп чыксак, Кудай буйрса калганы бизге кирешеге, үй бүлөлүк кирешеге жакшы эле алып келет экен. Жашоону мына заманын талабына жараша өзгөрткөнгө абдан ыңгайлуу экен. Алмалар жазга чейин турса, андан кийин гиляс жана шабдалы бышат. Алманы сатып, дароо эле жаңы бышкан өмөлөрдү сактоону пландап коюшту. Эртең эле ошо черешнялар бышат. Майдын уже акырында өзүбүздө да бар, кошуналарда бар. Андан тышкары биз дагы бир жерге үлүшкө, өзүбүздүн собственный үлүшүбүзгө 80 соттук жерге шабдал эккенбиз. Анын арасыга алма эккенбиз. А шабдалыны уже 1-2 жылдан кийин эле уже түшүн бере баштайт экен. 3-чү жылы уже көп түшүн берип, эртең Кудай буйрса черешнядан кийин сразу шабдалы башталат. Ошондо биз максат кылып атабыз, шабдалыны коюп, анда сактап, ошо кирешеге жакшы чыга турган кылып сатып алабызго деген үмүттөбүз. Анын артынан мына уже 5 жыл болдубу? 6 жыл болуп атат, 5-6 жыл. Алма дагы уже түшүмгө кире баштайт. Артынан дагы өзүбүздөн дагы чыгат да дейм. Айыл жергесиндегилер көпчүлүгү химикаттардан уулактап, экологиялык таза азыктар менен азыктанаары белгилүү. Бир жагынан таза жер семирткичтер мол түшүмгө өбөлгө. Жалаловдор органикалык жер семирткичтер менен жерди азыктандыра баштагандарына 2-3 жылдай болду. Алгач жерге бетон коюп, сөөл жыландардын качып кетпөөсү үчүн ылайыктаган. Эми астында фундаменттеп качып кетпеш жыланычы. Ошону менен баштаганбыз. Азыр эми бул аз фундаментке эмес, буну алышта, салышта, жеши да кыйын экен, фундаменттегичи. Биз 60 кылганбыз да астына. А бул 40-50ке болсо жакшы болот экен, жердин үстүндөчү. Бул жердегини астыда бир 40 жээлбей калды да. Жакшы жебейт экен да, үстүн жепчи. Мынандай жерге кылдык, кийин көбөйткөндөн кийин үстүн алыпчы. Жөн эле жерге мындай буягыны 50 кылып туруп, ушуга. Мына ол азыр экинчи мемеси. Биринчисini алып сатып, экинчи мемесин салдык. Азыр уже иштеп атат да буларчы. Күмүстө эми суулап турасың, жаздын күнү 2-3 күндө бир суулайсың. Сууну көбүрөөк эме кылат экен ыстыкта. Буларчы. Ошол кыштын күнү буну жылбаш мындай кылып туруп, үстүн казан менен жабып койсоң бир аз тоңбойт экен. Бир гана азыкты бере бербесең, мынаны аралаштырып берсең жыландарга кыйла. Эмесе. Бул 2 айлыктар. Мына эми 2 ай меме болгондар да. Иштеп атат азыр булар. Мына. Иштеп эме болгондор. Булар да дагы. Бул иштеп бүткөндөн кийин өздөрү эмеге чыгып калат. Үстүнө чыгып калат. Бөлүп аласыз да. Корзинкаларга салып туруп, üstüne koyup koysanız özdörü çiğip ketет корзинкагачы. Балдын кыгын айылдан эле топ-топ чогултуп өндүргөн биогумустары 2 жылда 100 тоннага жакындады. Алгач 40 килограммдан башталган. Ар кандай жашылча жемиштердин калдыктары сөөл жыландардын сүйгөн азыгы. Жерди даярдап аласыз, эң жеңили мындай эле жерге кылган жакшы экен. Бул сой жылан жерге кирип кетет, качып кетет дейт го. Ал качпайт экен. Жердин өзүндө эле тегиз жерге эле мындай даярлап алып туруп, төгүп баштап көңдү. Ушундай 40 кылып туруп, бул жагын 2 кылып төккөн болсоң, ошонун үстүгө сой жыланга иштеп чыккан мыналар бетиге чыкты го, же бүткөн. Ошолорду алып барып салсаңыз, ошолор өздөрү меме болуп кетет, кирип кетет. Ону көмүп баягындай кылбайсыз, үстүгө эле ташап кое бересиз, болду. Өздөрү мемесин таап кирип кетет. Биринчи өзүңө пайдалуу жагы көп экен дарактарга. Алма мына эмелерге салганга, эгиндерге, эгумсунчу. Сатып албайсыз. Азыр дарыга караганда бунун пайдасы жакшы экен. Бир салсаңыз 3 жылга чейин күчүн жоготпойт экен. Алмаларга салсаңыз. Астына көл алып туруп, казып туруп. 2 челектен сап койсоңуз, бир алмага 3 жылга чейин кармайт экен. Анан нымдуулукту жакшы кармайт экен. Бул али суу тартышпаган малдарда буну салып койсоңуз, нымдуулукту кармайт экен да алмагачы. Көбүрөөк кармайт. Өзүнүн эмесин жоготпойт экен.
Жалаловдор өздөрүнүн жашылча жемиш, эгин талаа бак дарактарына иштеткенден сырткары сатыкка да чыгара баштады. Ар 6 ай сайын тонналаган биогумус даяр болот. Муну багуу менен таза азык жегенден тышкары бат эле кирешеге кирип, көп каражат тапса болот дейт. Мынайки, муну иштелип чыкканда ушундай эме болуп калат экен да. Майдаланып калат. Майдаланып калат. Элгектен өткөзөбүз. Өзү эле билинип калат. Эми сойжуландар мынаны өздөрү эме кылып иштеп чыккан дагысы да. Жутуп кайра чыгаргандык. Ушундай эме кылынат. Бул жак азыр сатка даяр да. Азыр дагы бир 10 тонна бар. Сатка даяр. Эми өзүбүз эгиндерге салдык көбүнчө. Мал, картошка, пияз, чеснокторго салдык, жакшы болду. Эми картошкага салганда дагы эми картошкага кошо баягына кыласың, биринчи көңдү салып, биогумусту салып, анан картошканы эгесиң. Ошондой кылып эле көмүп койчу. Кандай болду анан? Жакшы, түшүмү жакшы болду. Көп айтып коет, күйгүзүп коет экен. Бул иштелип чыкканда буда эч кандай зыян нерсе жок. Эми бизде мына ол өзүбүздүн айыл 12 айлык өкмөтүдөн алып атат. Ончо ушул жерден ашпай атат да. Быйыл жазында ушул жерлерге саттык. Айылдын жайы салкын, кышы жылуу болгон үчүн балчылык кылууга да ыңгайлуу. Ар түркүн тоо гүлдөрүнөн топтолгон накта ширелердин даарылык касиети жогору. Орозбаевдер балчылектерин жайында жайлоого алып барып, кышында айылда карайт. Азыр болсо кышкы суукка карата жылуулап даярдап коюшту. Биздин айыл жердин сулуусу. Эрте жазда өрүк гүлдөгөн маалдан баштап эле эме кылабыз, өзүбүздө эрте жазда үлүштө багыбыз, шиповниктер, жийда бирок болот. Ошо маалда өзүбүздүн үлүштө эле турат. Анан өзүбүздүн гүлдөр төгүлүп, уже калбай калган кезде тоого карап жөнөйбүз, көкбелге алып барабыз, кара койго алып барабыз. Ол жактарда уже суук түшүп калганда анан кийин төмөйүнга пактанын гүлүгө алып келебиз да. Анан акырында кайра өзүбүздүн да күнгөйгө деп балдардан четирак ушул жака коебуз. Бул кайнежемдин тамаркасы үйү. Үйдө эч ким жок болгон үчүн ушул жерге коебуз. Кышка ошол күздөгү акыркы жеген чогулткан балыны өздөрүгө тим коебуз, албайбыз. Өздөрү ошону кыш ичи жешет дагы. Анан өзүнүн күздөгү чогултканы мындай кеңири болсо бербейбиз. Эгер күздө дагы пактанын гүлүдөн жакшы чогултуша албай калган болсо, кичине берет. Төшөк менен эле мынтип жылуулап ороп койгонбуз. Ошо кышында ушул жерде турат. Мындай мал бир нерсе тийип кетпеш керек да. Тийип кетсе күлүп калса өлүп калышы керек. Күркүрөгөн күздө айыл арасында ар түрдүү тойлордун маалы. Бир көчөдө үй той болсо, дагы бир көчөдө үйлөнүү той. Ал эми Камаловдардын үй бүлөсүндө тушоо той. Кичинекей Мухаммед 1 жашка толуп, тамтың баскан кадамы арыштуу болсун деп, балдардын күлүгүнө тушоосун ырымдап кестирди. Кайчы даярбы? Birinci. Al. Kes. Başına bu ülken bu kadar mı? Azamat var. Birinci oraya maşina. Birinci çıkıp gelin kız kadar. Gel. Биздин айылда куш келипсиңер. Мына бүгүн биздин дагы айылыбызда мынтип Камаловдардын үй бүлөсүндө ушул ата салттын неме жөрөлгөсүн колдоп бүгүн тушоо кести ажемибизди өткөрүп атабыз. Биздин дагы ушул буну калтырбастан ушу урпактарга улантуудабыз да, үйрөтүп келатабыз. Дайым эле биздин айылыбызда болуп турат ушундай салттар. Анан бул тушоо кести өткөргөн үй бүлө мындай көп балалуу ата эне Батыр эне Максуда Камалова деп 7 уулду тарбиялап өстүргөн, неберелери бир 20-30 чакты болуп калды.
7000ден ашык калк жашаган 12 бел айылында социалдык имараттардан мектеп, бала бакча, китепкана жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. Мектепке чейинки билим берүүчү бул мекеме эскирип, жараксыз абалга келген үчүн жаңы имарат курулууда. Кийинки жылдын аяк ченине чейин бүтсө, жаш наристелер жаңы заманбап бакчада таалим тарбия алат деп айылдыктар кубанып турушат. Көптөн бери күткөн бала бакчанын курулушу башталды. Өзүбүздүн округдун депутаты, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакировдун эмилгеси менен бюджетке кирип, азыркы учурда курулуш иштери башталып калды. Кудай кааласа 23-жылдын аягында бүтмөкчү бул курулушубуз 110 орундуу бул. 100 орундуу 2 этаж бала бакча курулууда азыр. Жакшы, элибиз сүйүнүшүп калды. Көптөн бери бул курулушту биз күттүк эле, самадык эле, аркабызда турган мурунку Нарай орто мектебинин эски мектеби болгон. Ошого биз өзүбүз детсад кылбаган элек бюджеттен. Азыр жаңа балдар бакчасы курулуп калса, көчүп, булар мына сроклар баардыгы снос болот. Ал эми 12 бел айыл аймагынын башчысы ички жана тышкы инвесторлорду тартып, айылдардын инфратүзүмүн жакшыртуунун аракетинде. Биз бүгүнкү күндө Касамин долбоорунун негизинде пилоттук айыл өкмөт болуп киргенбиз. Негизи бизде ошол айыл өкмөтүбүз 43 столба, 2 трансформатор, андан кийин ошол линиялары бүт бардыгы бүгүнкү күндө тартылып бүттү. Андан кийин бизде негизи 3 транштан турат Касамин. Экинчи транш ошол мектеп салуу, андан кийин ошол кичи өндүрүш, баягы сок чыгаруучу аппаратураны чыгаруу боюнча дагы иш алып барылып атат. Кече комиссияда жактырылып 6,5 миллион сомго ошол баягы жылдыр передвижной ошол аппаратты, сок чыгаруучу аппаратты бүгүнкү күндө колго алып, комиссия жактырып айыл аймагыбызга ошол 2023-жылы толук камсыз болот деп ниет кылып атабыз. Шайыр апалардын дагы бир тобу болсо, айылдын маданий жактан өнүгүүсүнө салым кошуп, жаштарга акыл насаатын айтып, жүрүм турумдары менен элеттиктерге үлгү. Апшырдын суусу шарагат беле, суулары жерге жайгылап беле, алышы ойноп күлөлү жаштар, ал кезде бизге байрамак беле, алышы ойноп күлөлү жаштар, ал кезде бизге байрамак беле. Мына ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жарым саат убакыт аралыгында Ош-Баткен авто жолунун боюнда жайгашкан мал чарбачылык, дыйканчылык жана багбанчылык менен күнүмдүк жашоосун өткөргөн 12 белдиктердин жашоо тиричилигине, андагы өзгөчө инсандардын жашоосуна күбө болдуңуздар. Мен сиздер менен коштошом, кийинки айылдан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.